Кече болуп өткөн кыскача жана кызыктуу Европа лигасы, конференция лигасында болгон ошондой эле жалпылай футболго тиешелүү жаңылыктар менен күлжөгүү назарларыңызда. Анда эмесе мен баштай берейин. Алгач коңшу өлкө Казакстанда болгон конференция лигасынын 6-турунан орун алган Астана Челси беттешинде коноктор 1-3 эсебинде Астананы көк музга айландырды. Марко Гиу дубль жана Ренато Веганын жалгыз голу Челсиге ишенимдүү жеңишти тартуулап, турнирлик жадыбалда лидер болууга жардам берди. Азыркы учурда Кол Палмердин командасы конференция лигасында 5 беттештин баарында жеңишти камсыздап, 15 упай менен турнир саппашында келе жатат. Албетте, Астанага негизги курам эмес, 3-чү курам менен келгенине карабай, баары бир Европа клубу экенин далилдеп койду. Кыскасы, 1000 баракет болсо да Челси утуп алдыга жылса, Астана 5 оюнда 1 жеңиш, 1 тең чыгуу жана 3 утулуу менен 29-орунда келе жатат. Эгер мындан ары оюндарын утпаса, плей-офф оюндарына чыкпай калышы да мүмкүн. Кийинки беттеш Европа лигасы. Мальме Галатасарай 2-2. Фернандо Муслери башчылыгындагы Түркия клубу Испанияга конок болду. Анда тең чыгуу менен оюн аякталып, бирден упайда капчыкка салышты. Анан да турнир жадыбалда Мальме Астана сыяктуу 1 жеңиш, 1 тең чыгуу, 3 утулуу менен 31-орунда келе жатат. Балким толук кандуу плей-оффко чыкпай калды десек да туура болот. Ал эми Галатасарай 6 оюнда 12 упай менен азырынча 5-орунда келе жатат. Анткени алда дагы 2 тур бар. Алар жадыбала 0 упай топтоп акыркы орунда келе жаткан Динамо Киев жана ошондой эле экинчи атаандашы Аякс болот. Ушул эле лиганын алкагындагы жаңы машыктыруучу кол алдында баштаган Манчестер Юнайтед Европа лигасынын 6-турунда Виктория Плзенге конок болуп 1-2 эсебинде Хойлундун дубль менен жеңишти камсыздап, турнирлик жадыбалда абалын жакшылап алышты. Азыркы учурда 6 оюнда 12 упай менен 6-орунда келе жатат. Калган 2 турда Манчестер Юнайтед Рейнджерс жана ФКСБ менен беттеши алып барат. Италия клубу Ромадагы өз үйүндө Брага менен беттешип, ишенимдүү 3-0 эсебинде жеңишти камсыздашты. Рома 6 оюнда 9 упай менен 12-орунда болсо, Брага командасы 6 оюнда азырынча 24-орунда келе жатат. Ошондой эле Рейнджерс клубу үйүндө Тоттенхэмди кабыл алды. Эсеп сандарын алгач үй ээлери ачканына карабай, 75-мүнөттө Диан Клушевский эсеп санын теңейди жана оюн бүткөнчө гол жара албады. Тең чыгуу менен беттеш аякта десек туура болот. Жадыбалда 11ден упай топтоп, бул эки клубтагы 8-9-орундарда келе жатышат. Алдыда Рейнджерс клубу Манчестер Юнайтедке каршы беттеш алып барат. Алда болсо эки клуб үчүн өлүм өмүр беттеши десек туура болот. Кийинки борбордук беттеш Аякс жана Лацио ортосунда болду. Йохан Кройф майданында өткөн оюн 1-3 эсебинде коноктор пайдасына чечилди. Натыйжада кезектеги 3 упай менен Лацио турнирлик жадыбалда 16 упай менен жетекчиге айланды. Анда кезекти кыскача жана кызыктуу жаңылыктар менен уланталы. 2034-жылкы дүйнө чемпионатын Сауд Арабиясы кабыл алат. Кече күнү Сюрих шаарында орун алган Эл аралык футбол федерациясынын конгресси алкагында FIFA президенти Джанни Инфантино 2034-жылкы дүйнө чемпионатын кабыл ала турган өлкөнү жарыялады. Аталган дүйнө биринчилиги Сауд Арабияда орун алат. Ал эми буга чейин белгилүү болуп келген 2030-жылкы дүйнө чемпионатынын кожоюндары дагы расмий жарыяланды. Аны Марокко, Португалия, Испания, Уругвай, Парагвай жана Аргентина кабыл алышат. Белгилей кетсек, жакынкы 2026-жылкы дүйнө биринчилиги Канада, Мексика жана АКШда орун ала тургандыгы жалпыңыздар билесиздер. Азыркы учурда мына ушундай түшүнүксүз абалдар менен жалпылай айтканда дүйнө чемпионатын ар түрлүү мамлекеттерге чачыратып, турнирдин дагы кызыкчылыгын жоготуп баштады. Аль Наср клубунун жана Португалия курама командасынын чабуулчусу Криштиано Роналду 2034-жылы футбол боюнча дүйнө чемпиондугун кабыл алуучу өлкө катары Сауд Арабиясынын тандалышына комментарий берди. Сауд Арабиясындагы баардык досторумду куттуктаймын. Бүгүн баарыңар канчалык сыймыктанганыңарды билем жана 2034-жылкы дүйнө чемпионаты тарыхый болоруна ишенем деп жазды Криштиано Роналду. Ошондой эле Роналду Португалияда өтүүчү дүйнө чемпионатына катыша албай турганын, бирок курамасы жеңет деп ишенгенин билдирген. Ал эми Килиан Мбаппе кечээ алган жаракатына байланыштуу Реал Мадридке 10 күн жардам бере албайт. Эми Кыргызстанга тиешелүү жаңылыктар. Кыргызстанда жыл сайын өтүүчү Мурас кубогу 14-15 декабрь кечесинде Газпром футбол аянтчасында орун алат. Анда аталган ар тармактын өкүлдөрү катышат. Ага албетте президент Садыр Жапаров баштаган командадагы бул турнирде өз күчүн сынап көрүшөт.
Ошондой эле дал ушул датада тагыраагы 14-15 декабрь күндөрү кыз-келиндер жана футзал боюнча улуттук курамабыз Орусия командасына каршы жолдоштук беттештерди өткөрүшөт. Оюндар кечки 19:00 башталат. Дареги Медеров көчөсү 1Б Кыргыз футбол биримдигинин футзал аянтчасында. Кече жакында эле Кыргызстан мыкты футболчусу аталган Кожожоел дароо эле Иранга барганы тууралуу маалыматтар интернет айдыңына тарады. Албетте, эртерээк ошол сүйлөшүүлөр жыйынтыкталып, Кожо Истикалга өтүп, Элита Чемпиондор Лигасында дебют жасаганын күтүп жатам. Эмнеси болсо да ийгиликтер болсун сага Кожожош. Ушуну менен кыскача футбол жаңылыктары аяктады. Албетте, сиздерден каналды өркүндөтүү үчүн 2 секундалык лайк жана комментарийлерди күтүп калам. Сиздер менен биргеликте кыргыз тилдүү футбол аудиториясын жаратуу мен үчүн аябай чоң сыймык. Андыктан биргеликте көп иштерди жарата алабыздар. Көрүшкөнчө.